Қазақстан президентінің Нью-Йоркко болгон сапарын саясаттануучулар стратегиялык деп аташууда. Касым-Жомарт Токаев дүйнөдөгү эң ири трансулуттук корпорациялардын жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү менен жолугушту. Өлкө мунай газ тармагындагы дүйнөлүк лидерлер менен кызматташтыкты бекемдеп, алдыңкы технологияларды жана жашыл энергетиканын өнүктүрүүнү талкуулап жатат. Саясаттануучу Султан Акимбеков мунун баары Казакстан үчүн гана эмес, бүткүл Борбордук Азия үчүн экономикалык жактан пайдалуу экенин баса белгилейт. Андан тышкары сапардын негизги окуяларынын бири транспорттук коридорлорду өнүктүрүү. Казакстан чыгыш менен батыштын ортосундагы логистикалык хаб катары өзүнүн ролун бекемдөөнү пландаштырууда. Бул багытта Транскаспий же аны да ортоңку коридор деп аталган Кытайдан Европага Каспий аркылуу өтүүчү маршрут өзгөчө мааниге ээ. Соода жаңжалдары жана глобалдык туруксуздук шартында бул жол кыска гана эмес, коопсуз да болуп барат. Бул аны ого бетер тартымдуу кылат. Мы находимся в центре континента, и для нас... Биз континенттин борборунда жайгашканбыз жана биз үчүн деңиз портторуна жана жалпысынан негизги товардык агымдарга мүмкүн болушунча ачык жеткиликтүүлүктү камсыз кылуу жалгыз вариант. Бизде ортоңку коридор бар, Кытайдан Европага кеткен соода жолдору бар, түндүк-түштүк жолдору бар жана эгерде бизге тиешелүү локомотивдер болсо, анда бул биргелешип мультипликативдик эффект бериши керек. Это как бы в совокупности должно такой дать мультипликативный эффект. Мамлекет башчысынын иш сапарынын алкагында Казакстандын жана Америка Кошмо Штаттарынын ири компанияларынын ортосунда 11 келишим жана меморандумга кол коюлду. Бул тууралуу президенттин жардамчысы, пресс катчысы Руслан Желдибай билдирди. Документтер өлкөнүн экономикасына 5 миллиард доллардан ашык инвестиция тартууну карайт жана стратегиялык маанилүү тармактарды транспорт, логистика, энергетика жана маалыматтык технологияларды камтыйт. Серепчилердин пикиринде бул жакынкы жылдарда экономикалык таасир берүү менен эле чектелбестен Казакстандын дүйнөлүк аренадагы узак мөөнөттүү позициясында бекемдейт.